2018 аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланып, калкты таза суу менен камсыз кылуу, ирригациялык системаларды өнүктүрүү, өлкөнүн экспорттук потенциалын жогорулатуу боюнча программаларын ишке ашыруу үчүн финансылык, кредиттик каражаттар региондорго бурула баштаган. 2019 жылы жасалган иштер уланып, мамлекет башчыбыздын жарлыгы менен региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы алкагында өттү. Бұл еліміздің тамыры елетті. Қырғыздың тамыры бұл айылда. Айыл өніксі біздің мемлекет өнігі. Бул сапар биз стратегиялык аймак болуп эсептелген Баткен облусунда болдук. Баткен облусунун аянты 17.000 квадрат километр. Облустун борбору Баткен шаары. Баткен облусунун курамына 3 район, 3 облустук деңгээлдеги шаар, 3 райондук деңгээлдеги шаар, 30 айыл өкмөтү, 189 кыштак кирет. Калктын саны 525.215 адам. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин тушоосу кесилген Баткен облусу мамлекет менен бирге торолуп келаткан. Борбордон алыс, чек арага чектеш жайгашып, башка облустарга караганда социалдык экономикалык ыңгайсыздыктарды көп көргөн бул облуска мамлекет башчы да өзгөчө мамиле кылат. Мына келечекке абдан үмүт кылган элибиз бар сиздерде. Элибиз аман болсо, жерибизде тынчтык болсо, буюрса бул маселенин бардыгы тең, буюрса чечилет. Анан эми Кыргызстандын ар облусу, аймагы, айылы мына менин көңүлүмдө. Бирок Баткендиктер өзгөчө менин жүрөгүм түйүндүр матагайын туугандар. Жүрөгүм түйүндү. Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылында улуттук долбоорлордун ишке ашырылышы багытындагы жүргүзүлүп жаткан чаралар тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадумаров айтып берди. Ең негізгisi мына жол артериялары, жолдорубуз Кудайга шүгүр мына өкмөт тарабынан, президенттерибиз тарабынан өзгөчө көңүл бөлүнүп, бүгүнкү күндө толук кандуу биз Баткен областында кошуна республикалардан көз карандысыз жолго ээ болдук. Жана бүгүнкү күндө ошол жолдордун сапаты Кудайга шүгүр абдан жакшы сапатта. Мына ушул маселелер бир гана жол жаатта эмес, деги эле бардык эле тармактарда жылдан жылга жакшыртылып жатат. Атап айтсак, быйылкы жылы эле мына өсүү темпи экономика жактан, ошондой эле мына жаңы жумуш орундар түзүү, ошондой эле бир 24 жаңы мекеме ишкана ачылды. Бул жерде мына өзгөчө мына азыр президентибиз тарабынан жакшы бир чечим сунуш айтып, мына ушул чечим кабыл алып атат. Баягы салык төлөмдөрүнүн пайыздык өлчөмүнү бир гана эле борборлоштурбай, 50% баягы подоходунан алып, азыр 70%-ын ошо жергиликтүү деңгээлде калсын деп, мына ушул дагы чечим кабыл алынды. Бул дагы аймактарды өнүктүрүүгө бир жакшы салым кошот. Быйыл айыл чарбасын өнүктүрүү үчүн облуста 8 ирригациялык долбоор ишке ашууда. Дары айыл өкмөтүнүн Жаңы Жер айылында Кытай инвесторлору аркылуу салынып жаткан каналдын курулуш иштери менен тааныштык. Жалпы каналдын мурдагы узундугу 12 километр. Азыр Кытай Эл Республикасынын гранттык негизинде 4 километр канал кошумча болуп, анан ички чарбалык каналдар 30 километр каналда дагы курулат. Мунун сметалык болжолдуу баасы 449 миллион сом болгон. Бүгүнкү күндө аткарылганы 102 миллион уже аткарылып бүттү. Азыр күндө 6 километр уже бүттү да. Мешкосчасы бул жагы. Анан жергиликтүү тургундардан бир 80 адам иштеп атат. Эгер бир жаңы канал бүтсө, Дара айыл өкмөтүнүн 1000 гектар жери жана Карабак айыл өкмөтүнүн 500 гектар жери кошумча өздөштүрүлөт. Сооронбай Жээнбеков шайлоо алдында берген убадалардын бири жана анын президенттик ишмердигинин артыкчылыктуу багыты калкты сугат суу менен камсыз кылуу. Бул багытта бара-бара ишке ашып жатканына күбө болдук. Ирригацияны өнүктүрүү программасынын алкагында жаңыдан өздөштүрүлчү жерлердин 46% Баткен областына тиешелүү экен. 1,8 миллион сом буга бөлүнүп атат. Жалпы 59 миллиард сомдук проект болсо,
28 milyardı Batken обласына айтылғандар. Жаңы Баткен обласына бұл проект. Бұйырса, бұл проект біткеннен кейін Баткен гүлдей тұрматтар айтылғандар. Су менен қамыс қылабыз. Кыргызстандын брендине айланып бараткан Ак Турпак күрүчүнүн мекени болгон Кадамжай районунун Ак Турпак айыл аймагында да жылдан жылга сугат жерлери көбөйүүдө. Ак Турпак айыл аймагы 23 миллиондук бюджети бар өзүн өзү баккан айыл аймакка кирет. Бул жерде ар бир үй бүлө күрүч өстүрүү менен алектенет. Ак Турпак күрүчү ошол жердин негизги кирешеси. Кадамжай районунун бюджетинин 30-40%-ын түзөт. Анан Ак Турпактын күрүчү эң азыр бүгүнкү күндө ушул Орто Азияда ушул аты чыккан жакшы күрүчтөр бизде ушул 2,5 мың гектар жерде күрүч айдалып орточо түшүмдүүлүк ошол 3 тоннадан күрүч өндүрүлөт. Жалпы ушул 10 мың тоннанын төгөрөгүндө күрүч өндүрүлөт. Бул күрүчтү биз ушул Бишкекке, анан ушул Россияга чейин ишкерлерибиз ушул жерде кайра иштетип туруп сыртка сатып жатабыз. Оруп жыйуу, кургатуу иштери аяктагандан кийин ак жуазга тартылат. Ал үчүн айылда атайын иштетүүчү цехтери бар. Жеке ишкер Бактыбек Сатыбалдиев 2 жылдан бери Ак Турпак күрүчүн Россияга таңгактап жөнөтөт. 2020 кредит алып ишкананы кеңейтүүнү пландап жатыптыр. Дыйкандарда мындай күздү күнү азыр 65 сом, 80 сом 3 кылды күрүч бар да. Анан була жайдары күрүчүбүз кымбатыраак. Аны Өзбекстан алат. Дыйкандар өздөрү эле сатат. Кадамжай районунун Үч Коргон айыл өкмөтүнүн Россияга данегинен ажыратылган 10 тонна өрүк, 8 тонна кайналы, 19 тонна шире жөнөтүлгөн. Биз ЭСтин стандарттарына жооп берген айыл чарба продукцияларын кайра иштеткен Интерфрут ишканасына да бардык. Ошол ишкананын баардык суммасы 20 миллион сом. Анын ичинен ошол ичинде көргөн оборудованиянын баардыгын 100 миң долларга USAID программасы менен алып келинген. Мындан сырткары маякта дагы 100 тонна өл мейва сыгадырган логистик центр холодильник кылганбыз. Бул дагы болсо ушул айылыбызда өндүрүлгөн мөмө жемиштерди сактап, анан баасы кичине көтөрүлгөндө анан ошол Казакстан, Россияга алып барып сатыш боюнча ушу элдерге кызмат көрсөтүш боюнча Ушул эле райондо Масалиев айыл аймагында жеке ишкер Муккарамов Азамжон быйыл 19 миллиондук инвестиция тартуу менен заманбап жабдылган ишкана ачып, бетон продукциясын чыгарууда. Алардын атайын бетон ташуучу, самосвал, экскаватор жана башка техникасы бар. 2019 жылда 2 кварталда 650 миң сом салык төлөп бердик. Мана Кудайым буйрса 3 кварталда кошуп эсептесем 1 миллиондан ашык уже салыкты Кыргызстан азинасыга төкүп бердик. Менин ишканамда 60 адам менен иш менен камсыз этем. Менин ишканам основной бетон, железобетонный изделия менен заниматься этебиз. Пескоблок чыгарабыз, лоток чыгарабыз, наличие бетон, щебень, песок иштеп чыгарабыз. Баткен облусунун Кадамжай районундагы Абдыкадыр Орозбеков айылында жайгашкан номер 3 Охна мектеп гимназиясынын башталгыч класстары үчүн чоң имараты быйыл сентябрда эшигин ачкан. Мектепте билим алууга баардык заманбап шарттар түзүлгөн экен. Санариптештирүү жагынан да бул элеттик билим уясы артта калбай, үлгүлүүлөрдүн катарына кирчүдөй. Биздин мектебибиздин ичинде 6 акылдуу доскабыз, 2 компьютерный классыбыз, ошондой эле электрондук күндөлүк, электрондук журналдарга дагы биз жетишип отурабыз. Балдарыбыздын билим сапаты мындан ары дагы өтө көтөрүлөт деген ниеттебиз. Видео наблюденияларыбыз, видео көзөмөлдөрүбүз иштеп жатат азыркы учурда. 26 миң калкы бар Лейлек районунун Кулунду айыл аймагында санариптештирүү иштеринин жүрүшү элге кыйла жеңилдиктерди алып келгенин көрдүк. Элеттиктер айыл башчысын же жоопту катчыны кагаз кармап күтүп отурбай, иштерин бирдиктүү терезе аркылуу санарип системанын жардамы менен эле бүтүрүп алышат экен. Бардык маалыматтарды базага топтоп, азыркы кезде бизде санариптештирүүгө кадам таштап, түндүк программасына кошулушка 90%
даярдыгыбыз бар деп ишендирип кетем. Бизде үй чарба китепчеси ар бир кожолукка 6003 кожолуктун ар бирине таркатылып, алар өздөрү мал мүлкүн бардыгын жазып, өздөрү келишип каттатып турат. Лейлек районунда дан эгиндерин өстүрүүгө жана мал чарбасын өнүктүрүүгө жакшы шарттар бар. Быйыл 6 ай ичинде эле 11670 тонна түшүм жыйналган. Биз Исфана шаарындагы элге кызмат кылган бизнес инкубатор жана Шоовас суу чыгаруучу ишканага бардык. Лейлек районунун арка өрөөнүндө эркин экономикалык аймакта тышкы инвесторлор нефтини кайра иштетүүчү заводду ишке бергени турат. Бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн эркин экономикалык зонада Сафар нефтини кайра иштетүүчү заводубуз ишке киргендигине байланыштуу, Кудай буйрса келечекте бул жерде 12.000 тоннадан 15.000 тоннага чейин Лейлек районунда өндүрүлгөн нефти продуктыларын кайра иштетип чыгарып, элибизди күйүүчү, жануучу майлар менен камсыз кылабыз деген ишеничтемин. Дыйканчылык менен катар Баткендин экономикасында мал чарбасынын да өз орду бар экенине ынандык. Аймактагы 500 миңге жакын бодо малдын жарымы идентификациядан өткөн. Ал эми бир нече жылдан бери асыл тукум мал багып келген Дилшот Кадиров деген фермер койдун Лейлек породасын, Афган жана Гиссар койлорунун аргындашуусунан Кыргызстанга ыңгайлашкан породасын жайылтуу үчүн аракеттерди көрүүдө. Машы агонусуна кулап келетимин. Афганистандан быйыл эт багытындагы породадан 90 кой, 20 кочкор алып келдим көбөйтүү үчүн. Бишкектен, Аксыдан келип сатып алып кетишти. Буларды аргындаштырып Кыргызстандын номер 1 коюн чыгаруу ниетим бар. Бул койлордун пайдасы көбүрөөк. Жакшы карасаң эгиз тууйт. Ар бир койдун баасы $800. Асыл тукум кочкор 150 000 сом турат. Кыргызстанда Ош-Баткен Исфана автожолу стратегиялык жолдордун бири. Биз Көкташ Аксай Тамдык жолунун асфальттанган участоктарын көрүп кайттык. Анын узундугу 25,5 километр. Аксай Тамдык посту айланып өткөн жол бүтсө, баткендиктердин жайлоолорго да көз карандысыз жолу ачылат экен. Ошол жол аркылуу автотранспорт каттамы ачылганда мына Аксай элинин мындан ары Лейлек районуна жана Сүлүктүү шаарына, Самаркандек, Актатыр айыл өкмөттөрүнүн аймактарына Тажик Республикасынын аймагын айланып өткөн көз карандысыз жол ачылып, биздин ошол жанагы айтылган аймактагы тургундар өтө кубанычта болгон. Быйыл ага дагы кошумча асфальт төшөлүп, жолдун шарты оңолуп, автоунаа каттамдары көбөйүп калды. Ал эми Сүлүктүү шаарында бүгүнкү күндө 31 көмүр ишканасы иш жүргүзөт. Алардын бири Сүлүктүү ачык акционердик коому быйыл Кытайдан инвестиция тартууга жетишиптир. Эми ишкана техникасын толук жаңылап, көмүр шахтасын кеңейтип, көмүр өндүрүүнүн көлөмүн 60 000 тоннага жеткирүүнү пландап жатат. Былтыры жылы 16 000 тонна көмүр берген, өндүргөн. Быйылкы жылы ошол компания кошулуп, азыр быйылкы жылга 150%-ке добыча өстү. Быйылкы жылы 22 000 тонна беребиз деп атат. Эминки жылы 50 тоннага чыгарат. Биз бул жерге келгенден баштап ынтымак достук мамиледе иштеп жатабыз. Азыркыга чейин бизди меймандаган кыргыздар бар. Биз кыргызстандыктарга аябай ыраазыбыз. Инвестициянын көлөмү $1,5 миллиард ашты. Көмүрдү экспортко да чыгарабыз. Алдыда көп пландарыбыз бар. Кызыл Кыя шаарында быйыл 7 ишкана ачылыптыр. Алардын 4-өө өнөр жай тармагына кирет. Ал эми курулуп жаткан Ыйман комплекси жана суу кууруларын реабилитациялоо иштери тууралуу шаардын мэри айтып берди. Ыйман комплекси деп туруп инвестиция тартуу жолу менен жергиликтүү бюджеттен акча каражаты салымы менен бир мектеп типовой 240 орунду. Анан 40 койкалуу клиника ушу сууду көйгөйүнү жоюу максатында Европейский банк реконструкция мамлекеттик программанын негизинде суу программасыны быйыл мына 2019 жылдын июль айынан баштадык. Бул 6 миллион евро суммасы. Шаардын ичинен суу түтүктөрү 32 километр шаардын борбордуу көчөлөрү алмашылат. Анан очистной сооружение ремонттолот. Анан бир эки жерде 2000 кубтан 4
резервуарлар курулат. Ушундай тартипте бүгүнкү күндө суу программасы да колго алынды. Жакынкы 5 жылда Кыргызстандын бардык аймактарын таза суу менен камсыз кылуу Сооронбай Жээнбековдун президенттикке талапкер катары айткан убадаларынан. 5 жылда убада бергенбиз, Кыргызстандын бардык айылдарын таза суу менен камсыз кылабыз деп. Ушуну биз баардыгыбыз бирдикте аткарышыбыз керек. Таза суу менен сөз камсыз кылышыбыз керек. Мына азыр иштер жүрүп атат. Биздин өнөктөштөр, донорлор каражаттарды мына бере башташты. Баткен шаарында да таза суу жана канализация системаларын реконструкциялоо долбоору ишке кирген. Көчөлөргө таза суу түтүктөрүн орнотуу жумуштары жүрүп жатат. Шаардагы 2200 кожолук жашаган Келечек, Кызылдөң кварталдарына таза суу түтүктөрүн тартуу иштери ушул жылдын март айында башталган. Резервуар суу кампасы курулуп атат. Бүгүнкү күндө азыр курулуш жумуштары жүрүп жатат. Андан сырткары бизде көптөн бери көйгөйлүү болуп жүргөн Сары Таш баягы суу алуучу жайыбыз бар. Ошол жерде селдер келип, ылайыктуу суулар каптап, көптөгөн биздерге кыйынчылыктарды дуушар кылып жүргөн. Бүгүнкү күндө ушул долбоордун жардамы менен ал жерди реконструкциялап атат. Ноябрь айларында бүтүп тапшырылат. Эгер ошол бүтүп калса, ошол суубуз таза болуп, эч кандай баягындай чыгымдар болбой түз келет деген ойдобуз. Баткен шаарындагы органикалык айыл чарбасын өнүктүрүүгө басым жасаган биофабриканын ишмердүүлүгү менен да тааныштык. Биофабрика экологиялык жактан таза препараттарды чыгарат. Сапаттуу органикалык жер-жемиш өстүрүү менен гана коңшу өлкөлөргө тең келип өзгөчөлөнө алабыз дейт фабриканын жетекчиси. Буга чейин жанагы азот, селитраны колдонуп жүргөн болсо, бүгүнкү күнү ушул органикалык таза биопрепарат, ушул биолигинди колдонуп фермерлерге жеткирип атабыз да. Бул түшүндүрүүлүгү дагы жогорулуп атат. Мисалы үчүн муну карап көрсөк, бул биолигиндин колдонулган буудай, наркысы жөнөкөй өндүрүлгөн буудай да. Бүгүнкү күнү дыйкандар ушундан акыбетін көрүп туруп, күндөн күнгө дыйкандар өндүрүлүп атат. Баткен шаарындагы чет элдик инвесторлордун жардамы менен курулуп бүткөн социалдык шаарчага да бардык. Анда жашоо үчүн керек болгон баардык шарттар түзүлүп, эмеректер менен камсыздалган. Кайтарымсыз турак жайга ээ болгон 106 үй бүлө, багуучусу жок көп балалуу аялдар. Бул жөн эле турак жай менен камсыз кылбастан ошол социалдык шаарчабызга асфальт төшөп бердик, суу киргизип бердик. Мындай айтканда ошолорго жумуш болсун деп фабрика, магазин, ФАП айтор кандай адам баласына зарыл болгон нерселердин баарын ошол жерге спорт аянтчаларын куруп бердик. Мен ойлойм, бул абдан биз үчүн чоң жетишкендик болду. Баткен шаарында мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Инфоком мамлекеттик ишканасы заманбап жаңы форматтагы калктуу тейлөө борборун ачкан. Бул жерде жарандарга ыңгайлуу баардык шарттар каралган. Эмки жылы Лейлек жана Кадамжай райондорунда ушундай тейлөө борборлору ачылмакчы. Баткен облусунда 2019 жылдын 9 ай ичинде 3509 жумушчу орун түзүлгөн. РСК банк жана Айыл банк тарабынан жалпы 547 ишкерге 193,4 миллион сом жеңилдетилген кредиттер берилген. Таза суу боюнча Баткен областынын аймагында 93 айыл таза суу менен камсыз болгон. Айыл чарбасын өнүктүрүү үчүн облуста чоң 8 ирригациялык долбоор ишке ашууда. Интернет бүгүнкү күндө 153 айыл интернет тармагына кошулду. Облус боюнча 138 мектеп интернетке кошулган. 48 медициналык мекеме интернет байланышы менен камсыз болгон. Кыргызстандын калкынын басымдуу бөлүгү айылдарда жашайт. Учурда региондогу башкы көйгөйлөр социалдык объектилерди куруу, ирригация, инфраструктураны өнүктүрүү, калкты таза суу жана суга суу менен камсыздоо, жолдорду куруу. Бул багытта көзгө басарлык жылыштар болгону менен алдыда жасала турган иштер арбын. Албетте, өнүгүүгө 1-2 жылда эле жетүү мүмкүн эмес. Негизгиси аймактардын туруктуу өнүгүүсүн камсыздоо үчүн мамлекеттин эрки жана финансы каражаттары бар. Биз мамлекеттин элетти көтөрүүгө болгон иш аракетин Кыргызстандын ар бир облусуна токтолуп көрсөтүп бердик.